Жалпыга салам, Ырысбек жашасын YouTube каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Бизде жакын арада кыргыз тасмасынын дагы бир тасма толуктаган турат. Чаке тасмасы Фрунзе Production тартып жатыр. Бишкектин четинде бир Карагай булак айылындагы Сыгата районуна караштуу. Ошол бир үйдү алып алып, ушундай сонун бардык съемочный процесс ушул жакта өтүп атыптыр. Сиздерге биз бэкстейдж тартуулап беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Taşı koştum. Oynayıp aktörümüz yakta işte oturuyor. Koңураак актер эмесби? Biz yakta işteyiz. Zakadırım işteyiz. Ben direktörün taş художник, художканы карайм. Режиссер Орлайдан. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Алейкум ассалам. Жакшы. Силерейме? Сүйлөр. Мына ушундай отурат режиссер, короче. Азыр бош экенин сүйлөшүп алайлычы, ато ушундай кармай албай калабыз. Бир күнгө дечи съемка өткүчөт. Кандай болот съемка, шеф? Жакшы. Жакшы буюрса. Мындай отурушуңуз бирок сонун экен, мындай өзүнчө бир дем күч берет экен. Билбейм, ар кандай болуп калат. Так, жакшы эле отурабыз. Биякта вообще жатат да. Да? Фокус пулер. Свет барбы? Жатат. Бизде свет жок экен. Неде? Свет жок. Свет негизи жок экен. Негизи бул үйдө свет жок, айылда. А так съемканын өзүнүн генератору нар жакта турат, бияк күйбөйт да. Биздин техникаларга атайын свет камсыздап беришти. Тасмаңыздар кут болсун, шеф. Чоң рахмат. Кайра баштадыңыздар буюрса, 1-2 айдын ичинде чыгат. 1-2 айда эмес, кийинки жылы чыгат. Кийинки жылыбы? Кийинки жылы чыгат. 1 жыл тартылабы тасма? Жок, 1 жыл тартылбайт, монтажда болот. Анан кийинки жылы 2025-жылы буюрса чыгып калат. Анан негизи эменчи тасманычы, шеф. Баягы эме чыгарсаңыздар сиздер. Обед жегенден кийин ужин дегендей эле. Катары менен элечи. Жок, силерге ошондой сезилиши мүмкүн. Бизге даярдыгы менен кино кандай тартылса ошол бардык Нормально кетти. эрежелери менен келе атабыз. Через минуту мотор. Биздин акыркы кинобуз 9-майда чыгыптыр, 9-майда Азыр чыкты. андан 3 ай өттү да. 3 ай өткөптүр, бирок билбейм, мага кече деле болду. 3 ayda alıp tutamadım. Телефон эме биз уйдайбыз. Азыр бияктан 30 секунд убактыбыз калды. Кулагымда да тиякта сөздөрдү угуп, жакшы кишилердин сөзгө маневр албай калып атпаймынбы? От души Алла разы болсун, мен мына чын аябай сүйүнүп кеттим мына жарыктыкты көрүп. Мына ушул Нурсултан айтып болчу негизи. Тааныбай жаткандар болсо деле. Башталды азыр. Азыр. Марал командой. Бул кулагымда наушник бар да. Тиякты да угуп, анан сен да угуп кичине туура эмес жооп берип тагашы мүмкүнмүн да. Кичине кечирим сурайм. Боло берет бирок. Жана элдин баары кармап жүргөн Россиянын наушниги. Приготовились, тишина на площадке. Жок, бул башка. Ал ким сүйлөп атат ал жактан? Биякта актерлордун сүйлөгөндөрүнүн сөздөрүн угуп атам. Бул жакта мына. Темтер алган тарсаң, бул жакта кадимкидей кино болуп аткан турбайбы? Мотор, камера. Ооба, болду. Сиз турасыз, келип отурасыз, анан башталат. Да. Sen aldığınızlar da... Oy. Assalamu alaikum. Qanday o'tasiz, yaxshi? Yaxshi. Ne proyektda ishlab o'tasizmi? Chake degan proyektda ishlab o'tamiz. Художник bo'lib. Kiyimlar qaraysan. Chake degan proyekt. Ne jөнүндө Chake degan proyektlar? Chake degan proyekt bu challar jөнүндө. Haha komediya. Çaldı Chake'de qisqartib qo'ydinglarmi? Jo'q. Chake degan negi? Chake degan uzunlar. Chake deganga qaraganda chalada aqirma o'tpay. Chake degan негизи армиядагыларды айтып койчу эле. Силер кандай? Чачап калган солдат. Чарчап калган солдатты айтып койчу эле. Анан эмнеге силер кинонун атын Chake кылдыңар? Армия менен эч кандай тиешеси жок болсо. Chake деп армиядан дагы эмелерди айтат да. Карып эмес, мындай кеч келип калгандардычы. Мындай чоң өзүнүн возрастында келбей калып. Возрастында келбей калып, уже жашы өтүп калып келет го, ошол Chake дейт. Бул кинодо дагы жалаң эмелер, улуу мундагылар, жалаң чакелерди.
Сценарий канча убакыт жазылды? Ким жазды? Эмнеге каяктан алынды бул идея Чаке деген? Билбейм, Элдос Аскарбеков жазды да. Элдос Аскарбеков өзү жазды да, жалгыз. Жалгыз команда менен Токо байке, Эрбол байке, Эрмек байке. 4 жазды. Идея Элдос Аскарбековго таанды да. Чаке деген бул негизи мындай эркелетип айтылган да, мындай чаке деп мындай чакем келе атат деп коет го. Эркелетип айтылган, а? Мындай чал деген группа болот го. Аушка деген слишком болуп кетет. Кинодо колдон келишинче название мындай өтө жөнөкөй, анан эсте каларлык болуш керек да. Анан жанагындай каргашалуу капчыгай дебесең дейт да. То есть чем кыска и чем угулушу приятныйраак болсо, кинонун деле ал несин иштеп берет. Жанр комедиябы? Жанр комедия, сон комедия. Сүйүктүүңүздү тапканыңызды тастыктап койбойсузбу? Элдер билсин да, сизди Палчанын кинотасмасынан көп кыздар жактырып, көз салып жүргөндөр көп да. Анан ошолорду үмүттөндүрбөй айтып коюп, ачыкка чыгарып койсоң жакшы да. Мен баягы жөгүм бош эмес, мен Айпери деген немем бар. Же Айпери беле? Жок, ал беркитсе да. Сезим. Азыркы сезимби? Азыркы сезим. Азыркы сезим. Мурунку сезим эмне болду деп эле. Могу проекттен канча гонорар аласың? Тамак эле? Тамак эле? Тамак. Тамак берсе эле ошого ыраазысың, э? Могу просто эме деген да, жүрү айылга барып эс алып келебиз деген да. Иштетип салды го. Айылга барып сен тамак эле ушинтип иштей бересиң бе? Ооба. Мен жакында фундамент коем, тамагым Болду. кылып берем, э? Чакырам, э? Главное, жана шакарапты унутпагалачы. Мынакта унутуп калып бүт баары шакарап. Салаттарды. Болду. Кинодо коноктошсочу. Мындай жашоодо коноктоскондой эле болосуң да. Стол дайындайсың, кайра аны тазалайсың. Ошону айтып. Да. Болбой алды. Хо, пай десең албетте. Бул азыр түшкү тамактануу болгон. Актер, актрисалар ушул тасма жаатында иштеген бардык бизден каармандар чай ичип тамактанып бүткөн кезинде келдик биз. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Жакшы. Денсаулыктарыңыздар жакшы? Жакшы. Биз эми за кадрдан тартканы келдик тасмадан бир аз. Ассалам алейкум, кандайсыз? Үй ээсисиздер окшойсуздар, э? Ооба. Кандай экен анан тасма тарткан? Сиздерди жүдөтпөдүбү? Кыйналбадыңыздарбы? Жок, жакшы. Канча күндөн бери съемка жүрүп атат? Бүгүн 3-чү күн. 3-чү күнү. Үйдү бердиңиздер баарына? Баарын бердик, мына эште тапчанда отурабыз. Небере менен. Негизи баягы кино тартуучулук кызыктуу болот экен же? Кызыктуу. 10-15 мүнөттөн кийин же чарчап баштап экенсиздер. Качан бүтөт Кече мен кадрга түштүм. Эртеден кечке чейин тартышты. Кечинде саат 10-до оңкомон сайылып туруп. Чарчап. Ушундай кечке чейин тартылдыңыз да, канча мүнөттүк жерине тартылдыңыз эми ошону? Мен эми кичине анча-мынча эле мындай эпизоддорго катышып эметтим. Чө жакшы. Анан балдарга айтып атам, жайында эмес, эми кышында деле келгиле депчи. Даяр, эшик ачык. Ачык. Кыргыздын пелинен айланса болот негизи, кыргыздын пели аябай сонун. Жана бир эме да айтып коет го, анекдотто. Үйдүн эме маселелерини ким чечет десе, эми серьезный проблема болсо мен чечем дейт. Майда чүйдө проблемалар болсо аны жеңең чечет. Бирок үйлөнгөнүбүзгө 20 жыл болду, 20 жылдан бери бир да серьезный проблема болбой элек дегендей. Бул кишиге 50 жыл болот. 7 жылдан бери бир да серьезный проблема болбой элек. Проблема ар бир үйдө бар да. Проблемасыз анда жашоо жок да. Анда жашабай эле коюш керек, проблема болуп туруш керек. Аны өздөштүрө билиш керек. Сизди дайыма баягы кыргыз тасмаларынан чоң аталардын ролун көрөбүз да. Анан бул тасмадан буюрса сизди баягы жашартты деп көрүп калдык да интернеттен. Эми Башкача образда көрөбүзбү? жок, эми ооба ар түркүн өзү баягы карган эле киши негизи. Анан бирок кылык жоругу кылган эмеси жаштардыкындай да. Жүргөн турганы мүнөз, кулк мүнөзү дагы кары кишиникиндей эмес, баягы чоң аталардай эмес. Азыркы баягы тил менен айтканда заманбап турбайсызбы? Заманбап киши да. Бир жабап көрсөтүүгө барганда өзүңүздөн угуп калдым эле ушул сөздү. Мактанбай эле коеюн, бирок ушул эле жылы 7 тасмага тартылып коюпмун деп айтып атасыз. Канчанчы тасмаңыз болуп атат азыр тартылып атканыңыз? Быйылкыдан деле 3-чүсү болуп калды го дейм. Күзгө чейин дагы бир 3 чыгат да. Азыр очередде 2 тасма турат. Кезек күтүп турат. Турат. Аябай сонун байке. Чыгармачылыгыңызды сыйлайбыз.
короче площадкада ар биринде ушундай бар да. Ар биринде. Система мындай. Баары чөнтөгүнө салып жүрө берет. Если площадкада бирөө ништяк тамаша айтса, баары жарылса, ошого полный бериш керек да. Баарын берип ийбейсиң, конечно. Типа өзүң баалайсың, канчалык сомдук шутка болду депчи. Типа мына мага өлөт, мен 20 сомго баалап койдум может экен дейсиң. Берип коесуң. И короче максаты мындай. Площадкада съемка башталган күндөн бүткөн күнгө чейин адамдар мындай настроениясы жакшы жүрүш керек, мындай күлүп жайнап жакшы жүргөн үчүн баары күлдүргөнгө аракет кыла берет да. Бирөө күлдүрсө эле сразу шак Кете берет. Анан съемканын аягында эметебиз, чогултабыз. Ким эң көп акча чогулткан болсо, ошого съемка бүткөндө бизде өзүбүздүн салтыбыз бар, шапка деп коет, баарыбыз чайга чогулуп отуруп, ошондо бир ништяк приз беребиз да. Всегда. Тыйындар кайра алынат, а? Жок, тыйындар калат өзүндө. Мага да кичи нерсеңиз мен. Сен күлдүр да. Мен азыр күлдүрөм сизди. Күлдүрүп Мен көр. күлдүргөндө көрөйүн да. Күлдүр. Айтканыңды турбайсыңбы? Кайсы шутка эле ошо? Ал уят да. Түт деп коебуз да биз. Не шутка эле? Унутуп калдым. Андай шуткалар көп айтылат да. Биз ошо мындай медаль алып койгонбуз. Биринчи орун деген. Съемка бүтөт. Съемка бүткөндө ошол медальди көп тыйын чогулткан кишиге тапшырабыз да. Үй берасыңар. Азыр эң көп чогулткан тыйынды сен болсоң керек деп эсептей берем да. Жок, мен азыркы учурда өлө бошобой жүрүм. Тияк, бияк вообще бошобой жүрүм. Ким эң көп чогулткан? Билбейм. Ана отуруп, ал съемканын аягында билинет. Аза деле болсо мүмкүн. Базан деле кыска кыска тамашалар бар, короткий, э? Азыр Эрмек байкенки бар. Эрмек байкенки тебип атабыз азыр, э? Ал еще мындай эмесине жазып алган заметкасына. Толтура кагыздар бар, караса. Атайын даярдап келет. Маанайды көтөрүштү. Ооба. Жок. Ал шутканы атайын айтпайт. Бияктан чыгат. Чыгып кетет. Азыркы Ал заметкада карыздар бар. Бул 5 сом карыз, бул 10 сом карыз деген. Ушундай. Кайсы тамаша үчүн акча алдыңар силер? Список бар да мен алдым. Да. Азыр эме деп атпайсыңар да. Номер 1 кетип атпайт го, заметка менен. Жок, номер 1 болгон жокмун мен. Номер 2 болуп калдым. Так, общий чат. Эрболдон 5 сом карыз экен, Эрбол мага. Эрбол 3 сом карыз экен, Эрбол 5 сом. Короче, мына кем список. Баканын почерки деген прикол го. Бакан Беканын почерки. Беканын почерки деген. Камера титиреп кеткенде Беканын почерки деп койгон да. Анткени любой нерсени актап да кетиши мүмкүн да. Нуржа 2 сом, Элдосду ким кучактаган деген. Элдос үстүнө бирдеки. Нуржа деген негизинен эме любой приколго күлө берет ал. Да? Ошондой. Мындай эле айтсам эле. Кайда жүрөт ошо Нуржа деген? Чогуу прикол кылбайлыбы? Нуржа жүргөн десет. Кеттик анда Нуржа. Мына Нуржа. Любой приколго күлө берет. Любой прикол күлө берет. Любойго эмес мындай. Мен любой сөзүмө күлө бересиң. Менин кайсы приколум эсиңде калган ошону Ал айт. эме мындай эмеден цензурадан өтпөй калат ал тамаша. За кадром жалаң эле ушундай цензурадан өтпөй кала турган тамашалар экен, ошон үчүн биз Жалаң эмес. Барбы? Ошол эле учурду айтып атам да. Мен эстеп калгандардан. Жалаң эмес, Эрмандыкы эле деп коебуз. Эрман. Площадка деп коет го баягы съемка болуп аткан учурда. Биз болсо азыр шаарда эмес, баарыбыз башка бир жерде айылда жүргөндө байланыштуу. Баарыбыз 24 саат бою чогуу жүрөбүз да, ошол себептен баягы 24 саат бою администратор болуп атам. Эме турбайбы? Ушундай общениядан эле сүйлөшүп отуруп эле бир тамаша кете турган болсо, акча алып турбайбы? Ооба. Мен азыр отдельно деген тамашам болчу да, канча сом бересизби де? Мен билген да жокмун, эстеп да калган жокмун. Ошол себептен сизден мага 5 сом. Даже ошондой барбы? Апарсын турбайбы да? Мен Бересизби мага? отдельно деген тамашам болчу деген өзү тамаша болчу да. Күлдүңүзбү ошого? Жок, мындай күлүш керек да, чын жүрөктөн жагып ошол нерсечи. Да? Мындай чын жүрөктөн чыгып, бердим деп. Мындай күлгөн күлүп эле жүрө беребиз баарыбыз эле. Бир шакага чыгып койчу мындай бирди. Бир прожектор алып койчу, бол, тыйындар даяр табай. Дастандан чыгат ушунда. Давай, дас. Кайра десең. Я монткенде болбойт да. Давай, айта бер. Не суй, брат дегенде. Бир сом. Засунь өлө. Канча сом бересиз? Апке кайра бир сом. Кайра обратно кетти. Кетип эле калды да. Жадана тапап койду. Аз банкрот кыласың, арраң чалып келдим. Эме тамашага күлбөй калса кайра обратно береби? Кетти. Банкрот кыласың. Панелям кезинде түркөтөйүн.
Мынакей достор, бүгүн Ысык Атада болгон кино тасмадан бекстейшибиз соңуна чыкты. Албетте биздин кыргыз кино сүйүүчүлөрүнө кызыккандар болсо бир өз материалыбызды даярдап берет деп ишенем. Эгерде биздин канал сиздерге жакса, сөзсүз түрдө каналга катталыңыздар. Алдыда дагы да болсо кыргыз тасмаларын кандай тартылат, кандай болуп жатат, кандай кызыктуу окуялар болот, сөзсүз түрдө сиздерге чагылдырып беребиз.